Hadiste келет, бар дене мүчөсү тилге кайрылат экен. Тилге эскертет экен. Тил дейт экен. Биз сен мененбиз. Сен кандай болсоң, биз ошондойбуз. Сен түз болсоң, биз түз болобуз. Сен кыйшыйсаң, биз кыйшыябыз дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз кээде тилин кармап, насаат айтканда, мынаны тарт дейт эле да. Ушул менен адам баласы дозокко кирет дейт эле. Бир хадисте келет, бенде бир сөздү сүйлөйт, Алла разы болгон сөздү сүйлөйт да, тилинен, сиздин тилиңизден Алла разы болгон сөз чыкты. Ага көп маани деле берген жоксуз. Бирок Алла Таала ошол сөз аркылуу сизди бейишке киргизип, ошентип эле койбостон бийик даражаларга көтөрүп коет экен да. Бенде кээде бир сөз сүйлөйт, Алла нааразы болгон сөздү сүйлөйт. Тилинен Алла нааразы болгон сөз чыкты. Ал маани деле берген жок. Эмне болсун, чын эле сүйлөп койгон да. Ошо аркылуу Алла нааразы болгон сөздү сүйлөгөн себептүү дозокко кулап түшөт дейт да.